же президентти теңерге албайсыңар. Силер президентти калпычы кылып атпайсыңар. Биз мыйзам талаасына баарын сүрөттөп талдап берип атабыз. 66 беренесинин 3 бөлүгүндө да жазылып турат. Президент Конституциянын жарандардын эркиндиктеринин укуктарын кепили деп атат. А бүгүн кепилдигибиз, биздин кепилибиз эмне деп атат? А соттор эмне деген чечим кабыл алып атат? Азыр бизди болушунча ар кандай жалаалар менен бизди кармап турушат. Чындыгында мына токтомдо мени никесиз деп да жазып койду. А менин жактоочуларым үй бүлөлүк абалы бар, 2 баласы бар деп айтып атат, токтомдо никесиз деп жүрөт. 10-ноябрдагы экспертизага кеткен ишин мына кече жакында эле токтомго кол коюп бердик. Биз президенттен болгону сиздерден биз суранып атабыз. Баары мыйзам талаасына чечилсин, адилеттүү болсун. Бардык адилеттүүлүк болуп, адилеттүүлүктө чечилсин деп атабыз. Андан башка биз эч нерсе сураган жокпуз. Чечим боюнча эмне сурайсыз? Чечим боюнча мен жактоочулардын өтүнүчтөрүн баарын колдойм. Бирок эгер сиз мен дагы бир тарыхка кайрылгым келет. Убагында Садыр Жапаровдор ушул мен отурган жерде отурганда азыркы башкы прокурор Курманкул Зулушев тарыхый чечимге барган. Азыр тарыхый чечимге барган үчүн Курманкул Токторалиевич башын өйдө көтөрүп басып жүрөт азыркы бийлик менен иштеп. Сиздер дагы адилеттүү кадамга барганга үйрөнүңүздөр.